Ошондой эле дагы оозду бузула турган нерселер такаю деген кузу. Бул ашказандагы тамакты сыртка чыгаруу. Мейли суу болсун, мейли тамак болсун. Ооз аркылуу атайлап чыгара турган болсо, бул дагы оозу ачылат. А эгерде атайлабаса, өзүнүн жүрөгү айланып, өзүнүн эрки жок эле чыга турган болсо, бул орозого таасир бербейт. Оозу ачылбайт, канча кусса дагы. Пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисте дейт: "Ман дара ахул кай фалейса алейхи қада. Оман истақаа амдан фалиякди" деген. Кимдин ыктыяры жок оозунан кузунду чыга турган болсо, ал ошол күнү орозону тутуп бербейт дейт. Мындай айтканда орозосу туура деген сөз. Ким атайлап куза турган болсо, ал орозону кутулуп берет деген. Тутуп берет деген сөз. Түшүнүңүздөр, атайлап кусса, ооз ачылат. Ана ыктыяры жок, атайлабай, оору себептен жүрөгү айланып кускан болсо, көп кусса дагы оозу ачылбайт. Кээ бирлерде ушундай түшүнүк бар да, атайлабаса деле кусту, болду, оозум ачылды деп ошол күнү тамак жеп чай ичип берет да. Андай эмес. Атайлап куспагандан кийин, кээ бирөө жана колун салып деген, атайлап деген колун салып кузат. Атайлап.